Кыргыз эстрадасынын ажарлуу чайымы, ананда таланттуу актрисалардын бири Асел Турдалиева бүгүн биздин Менин дүйнөм рубрикабыздан төрүндү. Көп кырдуу өнөрдүн ээси Асел айым балдай ширин балалыгы, эстен кеткен студенттик күндөрү, эне болуу бактысы жана да жашоосундагы кызыктуу көз ирмемдерге бир кылчайып өттү. Мен өзү Нарында чоңоюп өстүм. Нарындын өзүндө өзү негизгиси атам менен эне апам Бишкекте эми Фрунзеде турушчу да ал кезде. Анан 6 айлык кезимден баштап ушу чоң энем колунда өскөм. Чоң эне деп айтчу эмесмин, апа дечүмүн. Өзүмдүн апамды, Али апамды мен жеңе дечүмүн. Негизгиси аябай эрке кыз болуп чоңойгом. Андан сырткары баягы апам эркелеткенди да жакшы билчү, ордуна коюп жакшынакай тарбиялаганда дагы мен ушу апаман көп нерсе алдым. Ушунчалык мен апамды жакшы көрөм. Раматтылык. Андан ошо кичинекей кезимден эле ырдап жүрчүмүн. Ошо короодо эле кичинекей кыз болуп жүргөндө эле мен өзүмчө ансамбльдерди түзө калып эле аябай тентек шок кыз болчумун да. Ансамбль түзө калып эле кошуна кыздарды алып келип алып, балдарды алып келип алып, мына Моорекинен вокалдык инструменталдык ансамбль Асель деп ошондой эле ачып алып эле мен ошо көркөм жетекчисин, мен чоң ырчысымын, мен ошонун алып баруучусумун деп эле баарын жана ал кезде момундай калай табактар аябай көп болчу. Ошо калай табактарды кирпичтерге коюп, таштарга коюп, аны кайта ошону барабанный установка кылып, шыпыргыларды алып келип алып, гитара кылып, анан баягы телевизордон көрүп калчубуз да, мындай шнурлар бар. Шнурдун ордуна деген жана гермелерди алып келип алып, аны биягына коюп алып, анан кадимкидей мындай живой концерт берчүбүз. Анан чыгып алып, өзүм чыгып алып, анан азыр силердин алдыңыздарда Турдалиева Асель, Кыргыз Республикасынын эмес, Кыргыз СССРнин эл артисткасы Асель Турдалиева ырдайт деп туруп, кирип кетип анан тосуп алабыз деп туруп, кирип кетип туруп, кайта чыга калып, бирдемелерди эле ыйлай калып эле анан кайтанын өзүм ырдап калчумун. Ошентип анан кошунан апалардын баарын, аталардын баарын чакырып келип, бүгүн концерт беребиз деп, мындай кагаздарга билет жасап алып, бул канча бир нерсе тыйын болчу эми илгери, ал эми баягы Советтер Союзу учуруда. Анан баарын концертке алып келип анан бир саат концерт берчүбүз. Андан кийин киного чакырчубуз. Индийский кино болот деп анан туруп алып, анан индийский кинолорго кадимкидей биякка тиги эмелерди, көбөлөрдү сыйпап, жана чесноктун ортосунда өзөгү болот, ошол эки өзөгүн өрттөп туруп, анан биякка точкаларды коюп, анан мындай неметип алып, анан Индия болуп өзүбүзчө ушундай эле келери кечке эле ошону мен алек болчумун. Баягы оокаттарды бүтүрүп коюп, анан апам менен жини келгенде ай Асель деп анан кыйкырганда учуп келип анан үйгө келип оокат кылып калчумун. Мен өзү 7 бир тууганбыз, эң ортончусу болом. Орустар айтмакчы золотая середина. Өзүмдүн бир туугандарыман алып келгенде мен эрке кыз болуш биягынан же кыйын боло албайсың, улуу жагынан. Кичүүлөргө же күчүү болуп эркелей албайсың. Ошон үчүн мен баягы ортодо болуп анан тырышчаак болчумун. Мен ушу бир бактылуу экенмин, ушу апамдын колунда чоңоюп калып эркелеп калдым да. Эң негизгиси Асия эжем мен ушу искусствого аябай мени тарткан. Айгүл эжем ырчы болосуң деп, Асия эжем болсо менин бутумду алып алып, бияка көтөрүп, шпагат отургузуп, мостиктер кылдырып эле анан лотоска отургузуп, анан кээ бир кезде мен аябай жакшы Асия эжемди угуп койсом, жүрү бүгүн мен менен танцыга барасың деп, анан кечинде өз подружкалары болуп алып, баягы танцыга барышканда ортого отуруп алып, мен анда мондо коп-кода кичинекей топ-томолок кара кызмын. Чачымды эле ушундай болчу, мондай тоголок кылып кесип коюшчу. Анан ортосуна тургузуп алып, мен бүт классташтарым баары жакшы менен туруп алып, ал кезде ошо эме өзү негизгиси ушундай бийлешчү болуш керек. Анан аларды туруп алып, томпоюп алып, аябай бийлечүмүн. Анан ошо апам жибербей койчу да эжемди танцыга. Мен менен барса жиберчү. Жигиттер менен кетип калбасын деп. Бир жолу деген экөө менден тажап кетти окшойт да, ушу бир оокат кылабыз деп анан мен тыбырчылай берсем керек. Алып туруп мындай чоң бир илгери башкача бир кожаный сумкалар болчу. Эки жагынан этилген чоң сумка. Ошого салып туруп бакка илип коюшту да. Аябай бир ушу бир эле эмесин билем, ошол кезде отурам, бир маалда ушундай тажаган окшойм да, бакырып ыйлай бериптирмин да, анан карабай коюшуптур да, отура берет дейм, аяктан түшө албайсың, биягынан алып жаап койсоң, бир эле башым чыгып турат, анан колум чыгып турат да. Жок, колумду дагы мындай эметип калдым. Ушул ойдо да отуруптум да, бир балда ыйлап турмун, эчтегени карап турдук дейт да. Эмне болот экенсиң? Ошол жерде ошол ойдо момду уктап калып турмун да.
ошону айтса эле күлкүм келип берет да, курчак кыла беришчү да. Азыр мындай карап турсам, эжемдер күлө берет азыр. Эмне кылсак да ошого эмел. Анан өзлөрүнө осмо койсо, ошо осмо коюп койчу экен. Өзлөрүнө бир нерселерди кылса, ошол мага эме кылып эле анан. Бир нерсе кийгиси келсе, мага кийгизип турушуп эле ушинтип ойной беришчү экен да менен. Жылдызы жанса маңдайда, жыргабай турган жан кайда? Демеде бир топ узун жол, дегеле кыска. Мураталы Куренкеев атындагы музыкалык училищесинде 4 жыл окудум. Абдан баа кичинекей кезимден ушул кыз болчумун, андан кийин деле хулиган болуп жүрдүм. Эми жакшы да окудум, жакшы хулиган болдум да, мындайча айтканда. Бирок тартиптүү да, баягы сабакты окуганды да билчүмүн, байкелеримди, Нияз байкемди, жеңемдердин тилин укканды да билчүмүн. Бирок баягы эс алып турчумун, ушундай жакшы эс алып алган үйгө кетип калчумун. Андан кийин ошо Ташкентке кеттим, аякта да 4 жыл окудум. Актерский факультетте. Аякта кичине токтолуп калдык. Аякта ары бери далдалактап чуркап эметип жүргөнгө убактым болчу эмес. Анткени ушундай келери кечке таң атпай окуган, кечке чейин окучубуз. Анткени бизде баягы спектакльдерге постановкалар болчу, сабактарыбыз аябай ушундай биринин аркасынан бири болчу. Бирок мен эң жакшы өткөн күндөрүм ушу Ташкентте студенттик күндөрүм өттүм. Анткени общежитиеде жашадым. Общежитиенин дагы жашоосун көрүп калдым. Окуганды дагы эс алганда бүт ушу эң жакшы күндөрүм ушу студенттик күндөрүм. Нияз деген байкем ушу мен Куренкеевада окуп жүргөндө расписанием илип койчу, өзүнүн комнатасына илип туруп, анан мынчада сабагым башталат, мынчада бүтөт, жолго мынча саат кетет деп туруп, ошону ал убакытта келбесең обязательно или киного барбай калчумун, или свиданиеге чыкпай калчумун, или дискотекага барбай калчумун да. Ошон үчүн мен убагында келчүмүн да. Анан кээ бир кезде эшикке чыккың келгенде же подружкаларың келип калса, эшикке чыгарчу да эмес да, 4-нчү этажда турчубуз, 5-нчи микрорайондо. Анан мен мусор төгүп келейинчи деп эле тип бир мусорлорду чогултуп алып туруп, анан чыгып анан сүйлөшүп алып анан кирип кетчүмүн да. Ошондогу сени көбүз таанышкан күн эсиңдеби? Дал менин ай көз алдымда. Жар болуп 5 жыл жашадым, чыдабай калдым. Эмнеси, баягы бир убакыт келди, же сен жакшы жар бол, токмок жеп, тамак жасап, күйөөңдү күтүп кайтып, андайга чыдай албай экен. Мен башынан эле айткам, меники турмушум моореки жар болуп жашаш, бул экинчи планда деп кичинекей кезимде ошондой планга коюп коюптурмун. Ошол бойдон эле экинчи планда болуп калды. Анан экөөбүз тең чыдабай калдык. Мен алдымдагы өзүмө мындай талап койдум. Или сен ырчы бол, чоң ырчы болуп ушу сахнада жүрүп чыгармачылык менен алек болгоң, же болбосо үйдө отургунуң депчи. Ошондой нерсеге келет чыгармачыл адам, чынында сен чыгармачыл адам болсоң. Ана мен айттым, болду, ушу менен токтотоюн дагы, Кудайга шүгүр, кызым бар, кызымды өзүм багам деп туруп, анан ошондой чечимге келип туруп, кийин 5 жылдан кийин ажырашып кеткенбиз. Азыр мен бош. Жок, бош эмесмин. Жакшы көргөн адамым бар. Барын сурачы, эркелешкен эне кызында. Мен өзүмдү аябайтым эле укмуш энемин деп айтканга мен айта албайм. Мен ал нерсени мен баламан көрүшүм керек. Баягы кызың энесин көрүп кызын ал дейт. Анан эми кызымды Кудайга шүгүр жакшы эле тарбия берип келатам, жакшы эле мээрим чачып келатам. Жакшы токтоо кызым бар. Мен колуман келсем ушу жакшы эле эне болоюн дейм. Экөөбүздүн бири-бирибиздин ортобуздагы мамилебиз. Кээ бир айтат экен, мен бир досум бар болчу. Азыр Россияга кетип калды. Биз кызым экөөбүз деген эки курдаштай элебиз депчи. Мен ал нерсени түшүнө албайм. Эч качан кызы менен энеси курдаш боло албайт. Экөөнүн ортосундагы биякты эненин аң сезими, көз карашы башка, баланын аң сезими, көз карашы башка. Аны мен эмне үчүн айтышым керек? Жок, кызым экөөбүз доспуз деп. Экөөбүз эч качан дос болушубуз мүмкүн. Баягы бир өзүнчө бир атак, экөөбүздүн ортобузда баягы эне менен кыздын дистанциясы бар. Экөөбүздө андай эле чоң конфликттер болбойт. Кызым абдан токтоома карагандачы. Кызым өзү деген мындай эме да, жылы жолборс, гороскоп боюнча арстан да. Мени элестеттилер, мен жылым тоок, мен бийкечмин. Анан мен кызымдын баягы менден дагы эме болсо керек дейм да. Баягы тооктор токулдай берет, ал арстан, анан эме болуп атпайбы жолборс, ал кичине жинне тийбеш керек да кызым.
жинне келген кезде мен тиіп алғанда ақырын эшикти жаап коем да тияка карап отуруп алам. Мен бак деп коюп турам, кетип калам кызым болсо. Дейт. Деп бир бакырып атат, мен эшикти жаап коем, андан кийин бир 10-15 мүнөт экөөбүз эки жактабыз. Анан бир бала акырын мен кирип анан кыз элемге менден кетип калса кыз эле кечирип койчу деп. Кызыман кетсе бир акырын келип апылок кечирип коюңузчу деген эмелер болот, моменттер. Мен кызымдын сахнага бүт жан дүйнөсү менен өзүнүн жашоосу менен кирип кеткенди каалабайм. Бизде деген өзүбүздө биздин тукумубузда мен байкелерим, эжелерим бүт баарыбыз эле айтып келишет. Бир үйдө, бир тукумда бир эле артист болот, ошо бизге жетиштүү депчи. Мен ошону кызыма айтып келем. Ырда бийле убагында колуман келген жардам берем, бирок кызым кесибиң башка болуш керек дейм. Баш отуң менен кирип кетип деп ушу бүгүнгө чейин айтып келатам. Азыр түрк лицейинде окуйт. Мен көбүнчө акцентти ушу тилге коюп атам кызыма. Бир жакшы музыка, жүрөккө салган котуза. Мен сахнаны сүйөм, мен сахнаны өзүмдүн жашоомду элестете албайм. Эми Кудайым буйрса, мына ушу ырдаганыма, профессионалдуу сахнага ырдаганыма 20 жыл болуп атат. 11-12-синде биздин Кыргыз мамлекеттик филармонияда, Токтогул Сатылганов атындагы филармонияда Кудайым буйрса 20 жылдык чыгармачылык кечем болмокчу. Өзгөчөлүгү тирүү жандуу музыка, тирүү жандуу үн. Андан сырткары мырзалар менен ырдайм. Бул Бек Борбиев, Сыймык Бешекеев, Султан Каримов, Кубик Калыков жана Дем театры башынан аягына чейин концертинде алып барат. Кызым менен бир дуэт ырдайм. Анан калган сюрприздерди ушу концертке келгенде көрөсүздөр. Концертим Кудайым буйрса башкачараак өтөт деген ойдомун.